Суу чарба кызматкерлерин бүгүн Казакстандын президенти кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысы суу өмүр булагы жана баа жетки стратегиялык ресурс экенин баса белгиледи. Аймагыбыздын чоңдугуна карабастан өлкөбүздүн бир топ бөлүгүн чөлдөр жана жарым чөлдөр ээлейт. Ошондуктан суу ресурстары Казакстандын улуттук коопсуздугунун бир бөлүгү болуп саналат. Алар дайыма мамлекеттин көңүл борборунда. 2023 жылы халыкка жолдоомдо 2023 жылы өзүмдүн жолдоомдо сууну үнөмдөө пайдалануунун маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолдум. Суу ресурстары жана ирригация министрлиги түзүлдү. Конкреттүү милдеттер белгиленип, масштабтуу реформалар жүргүзүлдү. Жаңы суу кодекси кабыл алынды. Ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылууда. Суу объектилерин курууга жана модернизациялоого улуттук каражаттар бөлүнүп, анын ичинде чет элдик инвестициялар тартылууда. Учурда тармакта 30 миңге жакын адам эмгектенип, шаарларды жана айылдарды, өнөр жай ишканаларын, ошондой эле талааларды сугаруу үчүн суу менен камсыз кылууда. өндүрүстер мен эгис алкаптарын суумен камтамасыз этүүдө. Касым-Жомарт Токаев тармактагы артыкчылыктуу милдеттерди да белгиледи. Алардын бири айылдарды суу менен камсыз кылуу болуп саналат. Ичүүчү сууну тазалоо маселелери да чечилип жатат. Мындан тышкары мамлекет сууну үнөмдөөчү технологияларды колдонгон чарбаларды активдүү колдойт. Аларга сарпталган каражаттын 80%га чейинкиси кайтарылып берилет. Көп жылдар бою республикада Кичи Аралды сактап калуу боюнча иштер жүргүзүлүп келүүдө. Мындан тышкары президент Каспийди, Балхашты жана Балхаш булактарды сактоо боюнча чараларды көрүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы суу коопсуздугу Казакстандын туруктуу өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп калды деп эсептейт. Мы должны заняться усилением водной дипломатии. Биз суу дипломатиясын күчөтүүгө киришип, бул өтө маанилүү иш үчүн кадрдарды даярдап, тандообуз керек. Транс чыгаралык дарыялардын алаптарында сууну натыйжалуу пайдалануу системасын куруу үчүн коңшу мамлекеттер менен өз ара аракеттенүү артыкчылыктуу. Казакстан суу ресурстарын рационалдуу, адилеттүү, тең укуктуу пайдаланууну жана суу коопсуздугун жана бүткүл аймактын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн өз ара милдеттенмелерди сактоону колдойт. Тараптардын кызыкчылыгы үчүн коңшу өлкөлөр менен конструктивдүү диалогду жана кызматташтыкты улантабыз деп үмүттөнөбүз. Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн суу энергетикалык консорциумун түзүү демилгесин ырааттуу түрдө алдыга жылдырууда. Стран Центральной Азии. Дүйнөлүк сууга болгон талап 2040 жылга чейин сунуштан дээрлик 2 эсеге ашып кетиши мүмкүн. Маселени азыртан чечүү керек. Эл аралык коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүү зарыл деп эсептейт мамлекет башчысы. Келерки жылы биздин өлкөдө БУнун колдоосу менен региондук экологиялык саммит өткөрүү пландаштырылган. Мындай кадамдар Казакстандын суу коопсуздугун камсыздоого өөлгө түзөт деп баса белгиледи Касым-Жомарт Токаев. Ал ошондой эле тармактын кызматкерлерине суу чарбасын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Президент мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, тармактын 45 адисине жана ардагерине ардактуу наамдарды ыйгарып өттү.